Сиздер көрүп жаткан Лондон BBC кыргыз кызматы, саламатсыздарбы? Эгер ал соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз, мен Акчолпон Койчиева. Франция түштүгүндөгү террордук чабуул. Ницца шаарында Бастилия күнүн белгилеп жаткан элди унаа менен тебелетип, 84 киши курман болду. Полиция унаанын айдоочусун атып өлтүрдү. Ал 31 жаштагы тунисиялык болуп чыкты. Келечекте суперсоник ылдамдыкта саякаттап калабызбы? Аптадагы технологиялык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Францияда террордук чабуулда 84 киши курман болуп, өлкөдө ал 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Франция түштүгүндөгү Ницца шаарында жээк бойлогон белгилүү Англис көчөсүндө Бастилияны алуу күнү белгиленип жаткан. Миңдеген кишилер бул жакта салют атылганын көрүп, үйлөрүнө тарай баштаганда, түнкү 11-лерде оор жүк ташыган унаа эл баскан жолго кирип келген. Ал кишилерди сүзүп отуруп, 2 километрчелик жүргөн. Ал токтогондон кийин полиция айдоочуну атып өлтүрдү. Президент Оланд чукул кырдаал абалын дагы узартты. 14-июль Франциядагы эң маанилүү коомдук майрамдардын бири. 1789-жылы бул күнү Бастилия түрмөсү революциячылардын колуна өтүп, анын натыйжасында француз монархиясы бийликтен кулаган. Бирок түндө өлкөнүн түштүк жээгинде жайгашкан Ниццадагы майрам коркунучтуу түшкө айланды. Ак жүк ташуучу унааны караңыз. Ал катуу ылдамдык менен 2 чакырым бою жолдогу адамдарды сүзүп жүрүп олтуруп, ондогон кишинин өлүмүнө себеп болду. Күбөлөрдүн айтымында, айдоочу көп адамды уруп кетүү үчүн унааны атайын 2 жака буруп турган. Мен ага кыйкырып жаттым. Ага токтош үчүн кол булгалап, унаанын алдында толтура адам өлүп жатканын билдиргим келди. Бирок ал унаанын сыртындагы эч бир адамга көңүл бурган жок. Ал мылтыгын алып, полицияга ок чыгара баштады. Полиция анын куралын чыгарганын көрүп, дароо атып өлтүрдү. Алар сүйлөшүүнү каалаган жок, дароо ок чыгарышты. Окуядан каза тапкандардын саны 80ден ашты. Бул Франциядагы соңку 2 жылдагы 3-чү чоң чабуул болуп калды. Француз президенти Франсуа Оланд өлкө мүңкүрөп турганын айтты. Парижде былтыр январь жана ноябрь айларында болгон чабуулдан кийин эми Ницца бутак алынды. Бүтүндөй Франция ислам терроризмине туш болууда. Биз абдан этият болушубуз керек. Кандуу түндүн коркунучу тарай элек. Ниццанын ооруканалары жаракат алгандарга, алардын ичинде 50дөй өспүрүмгө жардам көрсөтүүдө. Францияда 3 күндүк аза күтүү жарыяланды. Быйылкы Бастилия күнү көпчүлүк үчүн кандуу трагедия катары эсте калмакчы. Ниццада өткөн түндөгү чабуулду жасаган киши тууралуу маалыматтар топтолууда. Ал Мухаммед Лахвайс Бухлел аттуу тунисиялык жаран экендиги айтылууда. Француз маалымат каражаттары айдоочуну Мухаммед Лахвайс Буел деп атап, ал 31 жаштагы теги тунистик жаран экени кабарланды. Анын паспорту табылып, полициянын Ниццадагы үйүн тинтүүгө алууда. Полиция булактары чабуулчу майда кылмыскер катары таанымал экенин айтууда, бирок кайсы бир экстремисттик топтор менен байланышы болгон эмес. Андыктан ал Франция чалгындоо кызматынын тизмесинде жок эле. Чабуулчунун тапанчасы болгону менен унаадан табылган курал-жарактар жазалма болуп чыкты. Андан улам ал өзү жалгыз болгонбу же көмөкчүлөр да бар беле деген суроолор жаралууда. Унааны курал катары колдонуп, бейгүнөө адамдарга кол салуу менен коштолгон мындай чабуулдардын Европада орун алышы жат көрүнүш. Президент Оланд ноябрда 130 адамдын өмүрүн алган Париждеги Батаклан концертиндеги теракттардан кийин киргизилген өзгөчө кырдаалды узартууну буйрду. Франциянын элине жабыр тарткандарга жардам берүү үчүн кан тапшыруу чакырыгы жасалды. Ошентип Ниццадагы окуялар дүйнөнүн көңүл чордонунда турат. Биз Франциядагы бул чабуулду баяндаган сүрөттөрдү көрсөтө кетели.
Сиздер көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларын көрөлү. Монголиянын баш каласы Улан-Батордо Азиялык жана Европалык саясий лидерлердин саммити Ниццадагы чабуулдун курмандыктарын эскерүү мүнөтү менен ачылды. Улан-Батордогу жыйында 50дөн ашуун мамлекеттин кызматташуу жана Азия Тынч океан аймагындагы тирешүүнү ооздуктоо маселесин талкуулашмакчы. Түндүк Кореянын түштүккө өтүп кеткен кишини пресс жыйында пропаганда үчүн көрсөткөнүн Түштүк Корея сынга алып, анын кайтарылышын талап кылды. Ко Хён Чолго Түштүк Кореянын чалгындоо кызматынын тапшырмасы менен жетим балдарды уурдоо үчүн $10,000 сунуш кылынган деп билдирди Пхеньян. Бул киши 3 жыл мурун Түндүктөн Түштүк Кореяга өтүп кеткен. Президент Обама Америка Кошмо Штаттарындагы расизм жана полиция тууралуу сүйлөп чыкты. Анын сөзү улуттук теле берүү аркылуу көрсөтүлдү. Мында мурда Луизиана менен Миннесотада полиция теги африкалык 2 кишини атып өлтүргөнү коомчулукта нааразылыктары жараткан эле. Андан соң Далласта полициянын 5 офицери атылган. Президент Обама кара кишилер кооптуу деген ойдон алыстап, полициянын аларга карата мамилесин өзгөртүүгө үндөдү. Microsoft компаниясы башка өлкөлөрдө иштеткен серверлери боюнча маалыматты Американын бийликтерине берүүгө мажбурлана албайт деген таянакты чыгарды АКШнын соту. Берүүбүздү улантабыз. Азыр болсо апталык клик берүүбүздү технология дүйнөсүндөгү жаңылыктарды айтып берели. Үндөн да ылдам учууга аз эле убакыт калгандай. Азыр Лондондон Сиднейге бир күндө учуп барсаңыз, эми болгону 4 саатта жете алышыңыз мүмкүн. Европалык космос агенттиги саатына 6500 чакырым ылдамдыкта уча алган гибрид ракетанын моторун сыноочу долбоорго салына турган акыркы каражатты бөлүп берди. Эми асмандан жерге кайтабыз. Jaguar Land Rover'дин соңку изилдөөсү ар кандай жер шарттарында айдоочусу жүрө алган автоунааны жасап чыгууга жол ачышы мүмкүн. Камера, радар жана лазердүү сенсорлордун айкалышынан жаралган аппарат жолду адамдан да жакшы көрүп, ар кандай шартта өз маршрутун түзө алат. Үйүңүздө орун жетишсиз болсо, анда оңой жылган эмеректи көрүңүз. Media Lab технологиясын колдонуу менен түзүлгөн Ori жабдыгы бөлмөңүздөгү эмеректериңизди керектүү учурда, керектүү жерге жылдырып, сизге кенен мейкиндик түзүп бере алат. Тилекке каршы ал үйүңүздү чоңойто албайт. Спорт жаңылыктарына токтололу. Украина AC Миландын жана Челсинин мурунку чабуулчусу Андрей Шевченкону жаңы жетекчиси кылып дайындады. 39 жаштагы Шевченко мурунку тренер Михайло Фоменконун ордуна келди. Анын жетекчилиги алдында Украина командасы Европа 2016 чемпионатынын группалык таймаштарынан эле чыгып калган болчу. Шевченко анын жардамчысы болгон. Украина командасы Германия, Түндүк Ирландия жана Польша менен болгон оюндарда утулган. ФИФАнын президенти Джианни Инфантино этика боюнча талаптарды бузду деген айыптоолордон улам этика тергөөчүлөрдүн суроолоруна жооп бере турган болду. Сурак Цюрих шаарында бүгүн өтүшү мүмкүн. Анын натыйжасында толук тергөө башташ керекпи деген маселе дагы аныкталат. Ниццадагы чабуулдан кийин Тур де Франс чемпионатынын 13-чү айлампасы коопсуздук чаралары күчөтүлгөн шартта башталууда. Том Думолин бул айлампада алдыда болду. Ал экинчи орундагы Крис Фрумдан 1 мүнөт 13 секунда ылдам келген. Башка дагы белгилүү спортчулар сыяктуу эле жарыштын катышуучулары чабуулдун курмандыктарын эскеришти. Жаңылыктардын соңунда демейде бул айымдарды өтө сабырдуу токтоо деп билебиз. Бирок Польшадагы кечил айымдардын чогуу бийлеп чыкканы интернетте топ жарууда. Алар жаш католиктерди Краков шаарында ушул айда өтчү дүйнөлүк жаштар күнүнө катышууга шыктандыруу үчүн бийлеп чыккан экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбызда турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан Ниццадагы чабуул боюнча соңку жаңылыктарды таба аласыздар. Ошондой эле радиосу дагы уктаңыздар болот. Берүүнү ушту менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.